Мен башкы прокурор болуп турганда азыр бирөөгө ал мезгил жагабы, жакпайбы, ар бир орган өзүнүн тикелей функционалдык милдеттери менен алектенчү. Көрдүңүзбү? Сиз даже билбейсиз. Саламатсыздарбы? Экипресстин Аки маегинде кезектеги мейманыбыз Салянова Аида Жеңишбековна. Саламатсызбы? Алгач сизге биздин маектешүүгө убакыт бергөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиргим келип турат. Деги эле сиздин ысымды укканда, эгерде жогорку жактан алып карай турган болсок, формачан башкы прокурор айымдын, министр айымдын, жогорку кеңештин депутатынын образын элестетебиз көпчүлүгүбүз. Ал эми сиз жолуңузду бир кылчайып, өзүңүзгө кандай сүрөттөмө берет элеңиз? Деги эле өзүңүздү кантип сүрөттөйт элеңиз? Чындап эле баягы жашоомдун көп убактысы мамлекеттик кызматка, мамлекеттик кызмат менен байланыштуу болду. Андыктан эң биринчи мамлекеттик кызматкер катары. Экинчи иретте мен ойлойм күжүрмөн. Анткени кайсы жумушта болбойм, кайсы мамлекеттик кызматта болбойм, дайыма бир жаңы идеялар менен, жаңы ийгиликтер менен, негизи жаңылыктар менен байланыштуу болду. Ага дайыма менин командам, ишенген адамдар көмөк көрсөтүп турду. И сөзсүз түрдө эне катары. Деги эле бул жашоодо, турмушта эмне таптыңыз, эмне алдыңыз, эмне жоготтум деп ойлойсуз? Адам катары, инсан катары. Негизи мен айтып калам дайыма эле, менде бир эле арман бар деп. Бул энемдин өлүмү болду. Калган жоготууларды мен тескерисинче баягы же компетенция таап, же бир бийигирээк аң сезим дегендей тажрыйба катары кабыл алам да. Жоготуунун артында сөзсүз түрдө ушундай бир чоң жаңылыктар, чоң жетишкендиктер болуп келди. Бирок мен башында айткандай, ушу бир эле арман, такыр орду 9 жоготуу, бул ушул энемдин өлүмү болду. Калган нерселер болсо, адам негизи баягы тирүү адам жоготуу деп эч нерсени эсептебеш керек. Анткени ал жоготуунун артында сөзсүз түрдө, эгерде сен туура баягы анализ кылып, сабак ала турган болсоң, анын артынан сөзсүз бир жаңы жетишкендиктер болот. Ал баягы аксиома деп ойлойм. Биздин элибизде бир жакшы сөз бар. Таш менен урганды аш менен ур деген. Сиз ичиңиздеги инсан кандай адам экен, кандай экенин сиз тактап сурай турган болсом, кайсы бир учурда сизди аш менен сыйлаган адамга кайсы бир жоругу, жосуну үчүн таш ыргыта аласызбы? Же тескерисинче сиздин чарбаңызга кайсы бир учурда таш ыргыткан адамдарды баягы муктаж болуп турганын көрүп калсаңыз, ашыңыз менен сыйлай алат бекенсиз? Ичиңиздеги инсан ошого жол берет бекен? Мен үчүн чоң жетишкендик деп ойлойм. Ушул таш менен урганды аш менен жооп берген. Бул мектепти мен бүгүн деле ушул мектептин үстүндөмүн. Бүгүн деле ушул тиешелүү сабактарды алып, ошондой бир жамандык кылган адамга жакшылык менен жооп бере турган сапатты башкаларга да жайылткым келет. Андыктан менин атайын курстарым бар, билим жаатында. Ушул курстардын акыркы бир идея бул устаттык, насаатчылык курс. Анда дагы мен ошо балдарга үйрөтүп, аларга баягы берген эң бир негизги билимдердин бири, мен ойлойм, ушул таш менен урган кишини аш менен уруп үйрөнүш керек деп.
сурайын дегеним, кайсы уурунун кызысыз, кандай атанын кызысыз, кандай апанын кызысыз, сиздин оосуңуздар оксо. Менин негизи фамилиям Салянова. Фамилияман баштайынчы. Салянова бул чоң атамдын атынан. Бул адам элдик уу болгон. Баягы атайын биздин өзүбүздүн жерибизде азыр Салян коругу деген да жер бар да. Атайын баягы колу менен коруп чыккан экен. Өзү 5 гектар жерди баягы айылдаштары ушу чоң атабыз коруп атканын көрүп, айылдаштары да жардам берип, бир чоң мындай ашаар сыяктуу бир жумуш болгон экен. Кийин азыркыга чейин деле эл ыраазы да. Анткени ошол жерлерде баягы мал кармалсын деп, мал жайласын деп атайын бир мындай шарттарды түзгөн адам экен да, элди ойлонгон адам экен. Андан атамдын чоң атамдын баласы Элтуйбаз, ал киши фронтто болгон. Абдан чоң даражадагы сыйлыктарды алып, 2 боевые заслуги үчүн медалдары бар. Бирөөсүн так согуштун убагында алган. Ошо жарадар болгон бир атайын маалыматтар бар ошол кезде. Ошол бир чоң согуштан кийин алган окшойт да, чоң салгылашуудан кийин. Андан кийинки өзүмдүн атам Жеңишбек. Атам 25 жыл бою Акталада, Байытов шаарында эмгектенген. Азыр атамдын баягы салган дагы эле жолдору, банясы, паркы дегендей атамдын изи аябай калган да ушу Байытов айылында. Мен чексиз сыймыктанам ал үчүн, ошондой эмгеги үчүн атамдын. Уруубуз болсо Байказак деген уруу. Негизи Нарын суунун жээгинде бир 7 кичинекей айыл бар. Ошол айылдагы тургундардын баарын эле мен бир туугандарым деп эсептейм. Бирок ошонун ичинде бир айылы ошо толугу менен Байказак уруусунан. Мүнөз жөнүндө да сурап кеттиңер окшойт. Балалыкка байланыштуу мен ата энемен эң негизги мага берген ушу бир чоң баалуулук, эркиндик деп ойлойм. Анткени бизде негизи өзгөчө Кыргызда мындай деп ойлойт эмеспизби, эгерде балага катуураак мамиле кылсак, аны ары баспа, бери баспа, аны кыл, муну кыл дегенди көбүрөөк айтсак, бала кыйын болуп өсөт, бир нерсеге жараган бала болот дейт го. Мен дайыма айтып келем, бала кенен-кесип өсүш керек, балада эркиндик болуш керек деп. Качан эркин болгондо бала, анан ал чечимдерди, туура чечимдерди эрте кабыл алганга үйрөнөт. Мен ошондой чөйрөдө өскөм. Анан биздин элибизде катыш деген дагы бир чоң нерсе бар да. Сиз катыштарга кандайсыз? Баягы байланышты үзбөшүм керек деп, кошумчамды беришим керек деген жарандарыбыздын катарындасызбы, же тескерисинче айланаңызды баягы сапаттуу нерселер менен гана курчайсызбы? Ошол эле урук тууган, ата тек, тайке тарап дегендер менен катышыңыз кандай? Анан бизде акыркы учурларда өлкөлүк мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп жаткан ысырапкерчилик деген дагы бир тармак, көйгөйбү, маселеби десек болот. Катышка туура эле карайм. Анткени негизи Кыргызда бул баалуулук деп ойлойм. Чоң баалуулуктардын бири бул ошол уруучулук, ошол жоопкерчиликти чогуу бөлүү, бири бирине күйүү деген бул биздин чоң баалуулуктун бири. Ошол урууларга бөлүнүп, бири бирибизди коргоп, колдоп, жоопкерчиликти алып бири бирибиз үчүн бул жакшы нерсе деп ойлойм. Негизи кыргыз болуп калган көп фактордун бири ушул уруучулук деп ойлойм. Муну жакшы жагынан жайылтып, жакшы жагынан түшүндүрүп өсүп келаткан поколенияга деле ушундай жол менен кетсек туура болот деп ойлойм.
Ошон үчүн негизи эле мен катышам. И ошол катышкан адамдар баягы мен өзүм кыйынчылыктар түшкөн кезде ошол катышып буга чейин эле канча жыл мурун катышып жүргөн адамдар жанымда болду. Митингдер болобу же такыр бүтпөгөн жылдап болгон соттор болобу, дайыма жанымда ошолор жүрдү. Ошон үчүн катышчака жакшы эле карайм. Силердин сурооңор мындай болбодубу, же сапаттуу нерсеге көңүл бурасыңар депчи. Мен ойлойм, бул эки нерсе бири бирине карама каршы келбейт. Катышка дагы көңүл буруп, баягы жааматташып, анткени жааматтын дагы бир жакшы жери, мисалы үчүн мен жааматты эмне үчүн баягы жаамат үчүн мен анткени жаамат аркылуу жакшы сапаттуу бир билимди жайылтканга дагы оңой да. Мисалы үчүн менин тегерегимде кичинекей баягы достор болобу же классташтар болобу, ушундай жааматтар болсо, биз аны ошо кайсы китепти окудук, кайсы кинону көрдүк, ал жакта балыктар кандай экен, же болбосо бир саясатчылардын интервьюларын жакшы жагынан же жаман жагынан деген ушундай негизи билимге багытталган суроолор болот, негизи мындай дискуссиялар болот. Мен ойлойм ал жакшы. А так менин жообум ошол катышты дагы бир жагынан алып кетип, элден чыкпай, бирок ошол эле кезде сапаттуу турмуш курсаң болот. Ошол эле нускалуу китептерди окуп, жакшы адамдар менен карым катнаш түзгөн, бул мен ойлойм бири бирин тескерисинче күчөтө турган факторлор. Катышыңыз көп болсо, демек жамандык, жакшылык эл арасында жакшы билесиз. Анда ошол мезгилдеги ысырапкерчилик жөнүндө кандай ойдосуз? Ошо катышты ысырапсыз кылыш керек дегендерденмин мен. Өзүм билсеңиз мыйзамда жазгам. Анан ал мыйзам биринчи окуудан эле өтпөй калган. Мен депутат кезинде жаздым эле да. Мен жазган мыйзам бирок мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү болчу да. Ошол мамлекеттик кызматкерлерден башташ керек, үлгүнү ошолор бериш керек деп аларга карата жазгам. Анан кээде элдер баягы колдоп менин мыйзамымды, баягы ар кайсы круглый столдор болуп атты, радио, телевидение барып аттым да, интервьюларды берип. Анан ошондо кээде прямой звоноктор болуп сураганда кээ бир адамдар айтып атты да, бул деген керектүү нерсе. Бирөө эмне үчүн мамлекеттик кызматкер баарына жайылткандай кылып, баары баягы ысырап кылбагандай кылбайсызбы депчи. Мен айтчу элем да, биринчи мамлекеттик кызматкерлерден баштабайлыбы. Кийин бул жакшы кетсе, анда баардык өлкөгө жайылткандай кылабыз. Эмне үчүн мамлекеттик кызматкер? Анткени алар биринчиден үлгү болуш керек. Бүт элге үлгү болуш керек. Биз ошолордон башташыбыз керек. Анткени алардын акчасы жок болуп туруп, эми жок болгондо эмне, мурун мисалы үчүн аз деле байып кетти алар деп айтпайм, мамлекеттин баягы маянасы менен өсүп атат го, бирок ошентсе дагы. Мурун болсо такыр эле аз маяна менен дүркүрөгөн тойлорду өткөргөн мамлекеттик кызматкерлер болчу. Элдин баягы алдындагы эл айдабаган машинаны ошолор айдачу, эл жашабаган хан сарайларды ошолор жашачу. Анан мен ошон үчүн айтчумун да, ал булар үлгү болуш керек. Андыктан ошо мен жазган мыйзамдагы жана эрежелер эң биринчи мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү болуш керек деп. Тойлор өткөрүзгөндө мисалы үчүн сандарына жараша, убактысына жараша, же болбосо ал кезде кежи номерлер бар болчу, билесизби? Кийин алынбады алар. Ошолордон бери жазгам да, мамлекеттик унааларды дагы жеке маселелерге айдабаш керек деп. Куран окутканы барганда ошол эле түштө барабыз да, Куран окутканда бүт машинанын баары тизилген, кежи машиналар тизилип турчу эле, бирок Куран окутканга барып атышты эле, айдаганга болбойт да деген мааниде ушул сыяктуу эрежелер көп жазылган. Ансагандай мен сиздин сурооңузду кубаттайм. Мен негизи ысырапкерчиликке каршымын. Мыйзам тууралуу кеп кылып калдыңыз. Ушуну улантсак, 2015-жылы Атамекен партиясынын тизмесинен жогорку кеңештин депутатынын мандатын алдыңыз. Ошол убакытта 2 жылдай убакыт ичинде депутат болдуңуз, болжомун 2 жылдай. Ошол убакытта учурда коомго пайдасын берип жаткан, жемишин берип жаткан кайсы мыйзам долбоорлорунун автору болдуңуз? Анан кайсы мыйзам долбоорлорун ишке ашырууга жетишпей калдыңыз? Эң биринчи мыйзам, бул маанилүүлүгү боюнча дагы биринчи орунга койсом болот деп ойлойм. Бул жашы жете элек кыздардын никеге туруу аркылуу
баягы турмушка чыгуусу жашы жете элек. Анткени мен бул проблеманы баягы тереңдеп изилдеп баштаганда ушу 13 жаш, 14, 15, 16, 17деги кыздар неке аркылуу турмушка чыгып атканда, анан көбүн эсе некени ошо молдолорго барып эле анан неке кыйдырып аткан учурлар болгон. Раматылык Чубак ажы дагы колдоп берген ушул мыйзамды. Бир баянында дагы ошо мындай түз суроого түз жооп берип, ал киши анан мен ошо мыйзамды аябай жактап берген жайы бар да. Анткени мындай болду да, качан ошол кыздарды ата энелери берет өзлөрү, ал ала качуу эмес. Ата энелери өзлөрү берет да ал кыздарды. Качан ата энелери жокко тартылсын деп жазылганда, мыйзамга качан ошо молдолор жокко тартылсын деп жазылганда, ошол молдолор тараптан, молдолорду колдойбуз деген тараптан, башка тараптан да ушундай каршы чыккан адамдар болду. Эми алардын өзлөрүнүн чындыгы бар да, бирок мен баягы изучать эткенде, эми чындыгы дегенди айтайынчы, кандай чындык? Алар мынтип атты да, биз окубасак башкалар деле барып окуп кое берет, анда башкаларга барса деле некени окуп кое берет деп атты да. Фактически молдолорго барып атты. Эл ошол ата эне молдолорго алып барып атты да. Анан эгерде ошо кыздар биринчиден төрөт убагында өлүп аткан болсо, ошо кичинекей кыздар 13, 14, 15деги кыздар төрөт убагында өлүп аткан болсо, эгерде балдары төрөттө өлүп аткан болсо, эгерде макул аман эсен калды, өзү дагы баласы дагы, бирок бир 2-3 жылдан кийин ал көчөдө калып калат да, ошол кыздар. Ушундай толтура статистика бар болчу. Көчөдө калып калат, документи жок, мыйзам коргобойт мыйзам, мүлкү жок, кенеде балдар менен. Анткени документ жок дегени эми ЗАГСта эч ким кичинекей кезинде берген эмес дагы, бербейт дагы ал мыйзамга каршы. Анан эгерде бала төрөлгөн болсо, веси боюнча, росту боюнча кичинекей да ал балдар, оорукчан балдар төрөлүп атты. Демек бул деген чоң проблема болчу. Анан муну чече турган жол бул мыйзам чыгаруу болчу да. Ошол мыйзамды мен чыгарып, азыр Кудайым буйрса жакшы иштеп атат. Анткени ошол эле жерлерден алган маалымат боюнча атайын баягы рейдтер болуп, тегерек столдор болуп, ошол эле молдолор, ошол эле мектептин району, мектептер, акимчилик болуп, милиция органдары болуп баары чогуу рейдтерди жүргүзүп, ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул жакшы жалпы өлкө боюнча жайылды. Мен ойлойм бул абдан жакшы мыйзам болду. Анан мен жана каршы чыкты деп атканда, анан Чубак ажы менен жолуктум. Ал биздин рабочий группага кирди. Анан Максат ажыга да бардым, түшүндүрдүм. Анан бул кишилер ошол мусулман жааматынын үстүндө турган кишилер түшүнгөн сага абдан чоң колдоо болот экен да. Эгерде алар түшүнүп, анан өзүнүн оюн айтса, эл дагы ошондой бурулат экен. Анан ушул мыйзамда да ошондой болду. Мен ойлойм, эми кээ бир анча балким түшүнбөгөндөр бардыр, бирок көпчүлүк туура кабыл алып, туура түшүнүп, анан кийин ошо кабыл алынды бул мыйзам. Экинчи мыйзам, мен жазган мыйзам, бул жаңы мыйзам болду. Мен СНГ мамлекеттеринен да карадым, бул Европа мамлекетинен дагы, башка иши өлкөлөрдүн баарын карадым. Мындай мыйзам тапкан жокпуз. Мындай мыйзамдын аты коррупция фактыларын ачыктап аткан жарандарды коргоо. Мамлекет тарабынан коргоо. Анткени мындай болду да, мыйзамдарды карасам, мыйзамдарда жазылып турат да, мамлекеттик кызматкер эгерде коррупция фактылары менен аларды көрсө, анда сөзсүз түрдө ачыкташ керек дейт да. Эгерде ачыктабаса, анда жумуштан алынат дейт. Бул туура. Жумуштан алынышы керек эгерде ачыктабаса, анткени ошо мамлекеттик кызматта көрүп, билип, баарын көрүшөт, анан көз жумат кээде коркот. Бул туура. Бирок мамлекет аларды кантип коргойт экен деген экинчи суроо болду да менде. Анан мыйзамдарды карасаң, бир мыйзамда да ошо коргоосу жок экен. Ошо ачыкка чыгарып аткан адамдарды кантип мамлекет коргойт деп. Анткени бизде ушундай случайлар деле болгон, ачыктап пресс-конференциялардан бери өткөзүп, анан аягында өзүлөрү куугунтукка кабыл алып, анан өлүп кеткен да адамдар болгон бизде. Анан
ушундай мыйзам жазыш керек экен да анан ушул мыйзамды жаздым. Кээ бир өлкөлөрдө мисалы үчүн вознаграждение төлөнүп берет деген эле бар болчу да. Кээ бир өлкөлөрдө болсо баягы мамлекет кебеттесин баягы оңдоп ар кайсы операциялардан чейин жасап, мисалы үчүн өзгөртүп, жашаган жерин өзгөртүп, ушинтип коргойт дегендери да бар болчу. Бизде бар эле мыйзам, бирок бул участники уголовного процесса жөнүндө кеп болгон да. А мындай жөн эле мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө, эгерде коррупция фактыларын айта турган адамдар жөнүндө ал башка маселе эле да. Ошон үчүн именно ушул маселе боюнча жазып, анан ал адам айткан маалыматтагы мамлекеттик сыр болсун, государственная тайна болсун деп ошо процедураларын жазып, ошол мыйзам дагы мен ойлойм бүгүн дагы иштеп атат. Бөлөк маселе парламент буну эмне кылыш керек? Мыйзамдарды, жакшы мыйзамдарды жазса болот, бирок алар иштебейт эгерде контролдо болсочу. Ошол үчүн мамлекеттин өзгөчө парламенттин эң негизги милдеттеринин бири бул мыйзамдарды контролдоо. Демек бүгүн алар эмне кылыш керек? Алар ошол эле МВД, ГКНБ, прокуратураны чакырып, ушул мыйзам кандай иштеп атат, канча ушул жарандардын маалыматына ылайык канча ущерб, зыян өндүрүлдү, канчасына мамлекет коргоо берди, канчасына жана мен айткан вознаграждение, анткени мен жөнөкөй эле айтат деген жокмун да, вознаграждение төлөп бериш керек деп атам да, анткени адамдарды дагы мотивировать этиш керек, алар айткандай кылыш керек депчи. Анан ошо канча каражат мамлекеттик бюджеттен төлөнүп берилди, ал бизде андай маалымат жок да, мисалы үчүн менде деле жок андай маалыматчы. Ошону парламент сурай турган, бул парламентте алардын баарын чакырып, бул мыйзам кандай иштеп атат деп сураш керек. Ушул сыяктуу көп мыйзамдар жазылды. Анын үстүнө эң биринчи болуп мен зордук зомбулукка, балага зордук зомбулук кылгандар амнистия болбосун, мөөнөтүнөн эрте бошоп кетпесин, аденелери менен элдешип албасын деген мыйзамды да мен жазгам. Учурда иштеп жатат амнистия. Иштеп атат. Учурда иштеп атат. Андан кийин көп мыйзамдар өзгөрүлүп атат да. Улам кодекс эле 2-3 жолу кабыл алынып кетти. Ал негизи туура эмес иш да. Кодекстер мындай бат-бат өзгөрүлбөшү керек. Бирок бизде ошондой өзгөрүлмөк турсун жаңы кодекстер 2-3 жолу кабыл алынып кетти. Бирок мен мен жазган мыйзамдарга атайын баягы карап түшүп калган жокпу, каким-то баягы образом да, может башкача жазып мааниси кетип калган жокпу, ошол статьялар дагы эле барбы деп карап коем. Анан азыр анын баары бар, иштеп атат. Негизи иштей турган, иштеши керек да бул мыйзам. Анан маанилүүлүгү дагы мына 9-май келип атпайбы? Азыр азайтып коюшуң керек экен да. Мен шайлоого баратканда бир адам мага айтты: Айжишбековна, шайлоодо сизге жардам берейин, бирок менде бир сураныч бар деди да. Анан суранычы мындай экен: дайынсыз жоолгон биздин ата бабаларыбыз ар кайсы мамлекеттерди баягы таап алат да. Улуу ата мекен согуш учурунда. Улуу ата мекен согуш учурунда дайынсыз жоолгон адамдар. Анан алар болсо бир 80 миңге чукул. Где-то ушунча дайынсыз жоолгондо адамдар. Анан аларды баягы аябай жанын ошого берген, ошо жүрөгү ушундай баягы башкача адамдар да. Буларчы ошолорду табалы деп жүргөн адамдардын бири ошол адам да, Каныбек Мырзаханов деген киши. Анан ошол киши айтты: ушундай мыйзам жазып бербейсизби деп. Кандай? Значит, суть мындай болчу да. Ошол дайынсыз жоолгон адамдардын коюлган жери табылса, булар бүт братский могилада. Анан эгерде ушулардын сөөгү табылган болсо, туугандары, колунда жок туугандарды мамлекет каржылап ошол жака жеткириш керек деп. Мен туура көрдүм. Сөзсүз эми алар турист болуп барып өлгөн жок да туурабы, алар биз ушу жашап атабыз го. Биз тирүүбүз. Ошол биздин ата бабаларыбыз үчүн туурабы, жаркыраган мамлекетте жашап атабыз. Анан жазам дедим. Депутат болуп өттүм, жаздым ал мыйзамды. Өткөндө бир 1-2 ай мурун сүйлөшүп өсөм, дагы эле бир тыйын бөлүнө электеди. Канча жыл болду ал мыйзамдын кабыл алынганначы. Мен жаздым эле ошо башында 3 деп жазгам, андан кийин 2 дедим. 2 тууганы мамлекеттин эсебинен ошо жерге барып келсин. Россиянын бир шаарлары болобу, же Германиянын тегерегинде болобу, же Польша болобу, же Украина болобу, ошо кайсы жерде болсо ошол жерге мамлекет каржылап жеткизип, анан кайра алып келип койсо аларды депчи. Анан мен мыйзам жазган кездечи
алардын жубайлары дагы бар эле, ал адамдардынчы. Эми азыр жубайлар деле калбай калды. Ал адамдар кетип атканда, ушу биздин аталарыбыз кетип атканда, алар жапжаш болчу, көбү үйлөнбөгөн эле. Демек алардын бир туугандары калышы мүмкүн болчу да. Анткени даже алардын балдары бар деген күнү деле алар деле 70-80ге чыкты да, балдары деле. Анан ошентип мына убакыт өтүп атат, бирок биз ошол баягы ыраазычылыгыбызды хотя бы ушинтип билдирсек деле жакшы болмок да. 9 май дегенде эле чуркап калабыз баарыбызча. Өзгөчө мамлекет. Ошондо бир жылда бир күн мындай көңүл бурганга аракет кылат. Алар аз эле калды бүгүн. Билесиңер, саналуу эле адамдар калды да, ошо улуу ата мекенин согушка катышкан адамдардын бир канча бир 5 жылдан кийин билбейм, калбай деле калат да акырча. Анан кийин алардын балдары деле калбай калат. Бирок мамлекет өзүнүн парзын аткарбай калган болот да. Санаса негизи аз маселе, андай деле көп эмес. Мен даже мынтип айткамда, ушу миллион болобу же 3 миллион биринчи бюджетке коппой болочу, анан көрөбүз канча адам кайрылат деп. Мен мыйзам жазып атканда адамдар кайрылып атты, бирок алар бир 4-5 эле киши кайрылган. Элестетип көргүлө, 4-5 эле киши кайрылган. Анан бул жерде дагы айтып кете турган нерсе, эми бул мамлекеттик органдагы иштеп аткан адамдардын сапатсыздыгы, бир маселени мындай түпкүрүн түшүнбөгөндүгү, жоопкерчилиги жоктугу да. Анткени бир күнү ал кезде комитет болчу, обороны. Азыр министерство болуп атпайбы? Комитет обороны болчу да. Комитет обороны ошо Минсоцтруд менен жазып келиптир бир заключение. Заключениесинде мындай дейт: комитет болуп атат. Аны комитетте айтып атышат да, Салянованын мыйзам долбоорун иштетиш үчүн 20 миллион сом керек деп. Ой, миллиард. Кечиресиз. 20 миллиард сом керек деп. Мен таң калып калдым. Кайдан акча бул? Эмне кылат бул акча менен депчи. Көрсө, алар мындай алганда баардык табылбай атат дем, алар дайынсыз да. Азыр миңдеген адамдар табылып атат, бир ашып кетсе бир 2000 тегереги го дейм, плюс минус ушундай эле адамдар, ошо жана мен айтып аткан адамдар, таап аткан адамдарчы. Анан алар болсо көрсө баарын таап коюптур, ошо 80 миңге чукул бери дегенде бир 56 миң болчу да. Ошол дайынсыз болгон адамдардын баарын таап койгон экен. Так что получается. Анан алардын бир туугандарын баарын таап койгон экен. Айтып атпайбы, алардын уже туугандары да жок, көбүнүкү. Алардын баарын туугандарын таап койгон. Анан ошонун баарын эсептеп, анан жанагындай 2ден же 3төн кеткенде 20 миллиард сом болот экен. Ошо жана мен айтып аткан сапатсыздык, маселенин түпкүрүн карабаган, үстүртөдөн мамлекет кылганын бир лакмусовый бумажкасы, ошол бир мындай показатели болот да, ушундай ушул маселелерчи. Адамдык фактор да көбүнчө. Ал эми жогорку кеңештин азыркы курамына, азыркы алабалына кандай баа бересиз? Негизи өзү мындай турмуш, биздин балдарыбызды карасак деле спираль менен баягы өнүгүп, анан жакшы жакка кетебиз да. Негизи балдарыбыз бизден жакшы, бизден акылдуу, алардын балдары алардан да акылдуу. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Тилекке каршы парламенттен мен эмнегедир андайды көрбөйм да. Анткени улам парламентте, мисалы үчүн легендарный парламенттен бери канча созыв болду? Азыр по-моему 8-чи созыв иштеп атат болуш керек. Укмуш таланттуу, укмуш акылдуу, билимдүү адамдар болуш керек эле. Эгерде биз жанагындай мыйзам ченемдүү болуш керек эле десек, тилекке каршы андай болбой атат. Жазылып жаткан мыйзамдардан деле мындай олуттуу, ушундай бир адамдарга керектүү адамдар муктаж болуп жаткан мыйзамдарды жазган андай мыйзамдар деле мындай эстете албайт экенмин азыр. Тескерисинче кээ бир мыйзамдар тескерисинче артка кете турган, алардын сапатын төмөндөтүп турган, түшүнүксүз такыр эмнеге мындай мыйзамдар жазылып атат деген ушундай көрүнүштөр бар тилекке каршы. Анан эгерде жалпысын карай турган болсок, эми жакшы жакка бир бурулуш болуш керек. Мисалы үчүн мен мындай шайлоонун түрү
мажоритарный пропорциональный деп коет да. Пропорциональный бул партиялар аркылуу келет. Мажоритарный болсо мына ушундай многомандатный же одномандатный округтар менен келет. Анан пропорциональный бир түрү бар. Преференциально пропорциональный деген бар да. Преференциально пропорциональный деген биз шайлообай билесиңерби, болбоду эле партияны тандап, анан партиянын ичинен дагы бирөөнү тандап, мындан мурунку шайлоо ошо преференциальный түрү менен болгондо мен ошол шайлоонун түрүн колдойм да. Және партия деген бул бир кишинин ою эмес, булар биринчи топтун ичинде сүйлөшүп алып, топтун ичинде бир ойго келип, бул бир эле адамдыкы эмес, бул топтун ою деген бул башкача ой да. Бул значит баягы бир тең салмактуу, бир ойлонуп чыккан бир ой болот да. Ой келди эле ар ким ар кайсысын сүйлөй бербейчи. Анан эгерде мен негизи эле партийное развитие үчүнмүн. Анан партиялардан мисалы бир 10 партия койду деп коеюн. Анан 10 партиясын сен онун кайсынысын колдойсуң, ошол партияга добушуңду берип туруп, анын ичинен кайсы деп ошого птичка койсоң, мен ойлойм эң таза, эң мындай келечектүү дейинчи, келечектүү шайлоо бул пропорциональный преференциальный деп ойлойм. Азыркы шайлоо кечиресиз, ошол партиянын ичинен мандат канчалаган миңдеген долларларга сатылып келген деген дагы сөздөр бар дагы, кандай дейсиз? Ооба, бирок мындай деп атпайбы, преференциальный болгондо эл шайлап атпайбы? Мындай мисалы ар ким койду. Мисалы үчүн сиздин партияңыз бар, сиз койдуңуз, менин партиям бар, мен койдум, шайлообай эрежелери менен койдук да, баардык критерийлерди сактап койдук. Анан бизге окшогон дагы 8 койду, 10 партия мисалы койдук. Анан онун ичинен адамдар тандап атпайбы? Партия А, Б, В, Г, Д'лардын ичинен, допустим, мен ырыстын партиясына шайлайм деп, ырыстын партиясына коюп атат дагы. Анан ошол жерден ырыстын партиясы болгону менен алар айтат, жок, бирок ырыс жакпайт бизге. Биз ырыс үчүн эмес, биз башка эшматка коебу деп туруп, эшмат деп тандап коюп атат да. Бул жерде кандай сатып алуу? Эч кандай сатып алуу болушу мүмкүн эмес. Сатып алуу кандай болот? Эгерде мисалы үчүн адамдар чуркашы мүмкүн да, акча таратышы мүмкүн, бирок анда эч кандай гарантия жок да. Ал мисалы үчүн жөн эле акчасын чачып коюшу мүмкүн. Адам келип туруп кабинага киргенде, жок, мен жана акча бергенге шайлабайм, мен такыр башка бирөөгө шайлап коем деп туруп шайлап коюшу мүмкүн. То есть бул эң непредсказуемый да. Адам мындай пландаштыра албайт негизичи муну. Многомандатныйдын азыр болгон шайлоонун бир жакшы жери, биз рейтинг боюнча биринчи орунга чыккан айымдардын саны боюнча бул жакшы көрүнүш. Бирок пропорционально преференциальный да, ал жакта дагы ушундай эле мындай требованиялар коюлат. Аялдар сөзсүз баягы шайлана тургандай кылыпчы. Анан азыркы көрүнүш менен бир ашып кетсе, бир 3-4 мандат дейли айырма болот. То есть мындай асма менен жердегидей болбойт да. Зато партияны негизи биз өнүктүрүшүбүз керек деп ойлойм. Негизи партия өнүгүшү керек. Партия биз ар бир, мисалы үчүн 7 миллион адам болгон болсо, 7 миллион адамдын 7 миллион ою болот. Туурабы? Эгерде партияга чогулуп көнө турган болсок, анда биз баягы кошулганга дагы, колдогонго дагы, анын баягы баалуулуктарын дальше таратканга оңой болуп атпайбы бизге? Анткени бул партия бул үчүн, тиги партия тиги үчүн дегенге бул оңой да, бул бат болуп кетет деп да ойлойм. Анткени бизде эмне үчүн элдер партияларга ишенбей калды? Анткени бүгүн бир мисалы үчүн бир Адилет деп коеюнчу, Адилет деген партияга элдер топтолуп, элдер ошону колдоп атат да. Анан эртеңки күнү эле ошол эле адамдар Адилет эмес, башка мисалы үчүн Касиет деген партияны түзүп алды. Ошол эле адамдар. То есть вывесканы эле алмаштырып койду дагы, бирок адамдар ар кайсы партияны түзүп, ар кайсы шайлоого ар бир вывеска менен баары. Ошол нерсе дагы элдерди баягы ренжитип, партияны көп колдобогондору балким ошондон дагы болуп атат деп ойлойм. Бирок эгерде келечекти ойлой турган болсок, биз эртеби, кечпи баары бир партияга келебиз. Ал эми биздин өлкөбүздө акыркы учурда күч түзүмдөрүндө дагы чоң реформаларды көрүп жатабыз. Жаран катары, саясатты билген инсан катары сиз ушундай өзгөрүүнү күттүңүз беле?
же күтүүсүз болдубу? Күтүүсүз болду деп ойлойм. Мен үчүн эмес, жалпы эле элге күтүүсүз болду. Кандай болгону дагы кыргыз айтат го, оңунан болсун депчи, жакшы жагына болсун деп. Мен деле ошондой тилейм. Анткени болуш болду, боёгу канды деп коет го кыргызча. Аны айткандан дегенден эч нерсе өзгөрүлбөйт. Эми алдыга жылыш керек, алдыга кетиш керек. Анан баягы ошол өзгөрүүлөрдүн, ошол күтүүсүз өзгөрүүлөрдүн артынан эгерде реформа болуп кете турган болсо, демек жакшы. Ошол эле ГКНБны деполитизация кылган маселе бул жакшы. Анткени мисалы үчүн антикоррупционный служба түзүлүп атканда деле мен каршы болчумун. Анткени ГКНБ өзү по сути закрытый учреждение болуш керек. А борьба с коррупцией тескерисинче ачык болуш керек. Жарандар көрүп, жарандар контролдоп туруш керек. Ошондо гана борьба с коррупцией эффективный болот да. Анан эгерде ГКНБде спецификасы боюнча жабык мекемеде коррупция менен күрөшүп аткан болсо, анда жарандар билбейт алар кандай күрөшүп атат, эмне кылып күрөшүп атат, туурабы? Демек бул башынан эле ушу түзүлгөндө туура эмес болчу. Мен мисалы үчүн ачык баягы ал кезде мен башкы прокурор болчумун. Анан биз эгерде мамлекеттик кызматтын ичинде туура эмес нерселер болсо, аны ичинде обсуждать этип, ичинде дискуссия болушу мүмкүн болчу. То есть мен чыгып алып пресс-конференция кылып же ушундай ал туура эмес. Бирок менин оюм ушу башында эле антикоррупционный ГКНБ түзүлгөн деген туура эмес деген оюм бар эле. Ошол келатат окшойт. Эми азыр деполитизация боло турган болсо жакшы. Эми болот, кээде жакшынын артынан жакшылыктар болот, кээде жамандын артынан жакшылыктар болот экен. Бирок самое главное жакшы жагына ооп кетсе, мен ойлойм баардыгы үчүн ошол керек, эл үчүн ошол керек. Анан өлкөдө тергөө комитети түзүлгөнү турат. Эгерде ал ишин баштаса, тергөөнүн баардыгына ошол комитетке өтөт. Сиздин оюңузча мамлекет мындан эмне алат? Кандай пайда? Тергөө эң биринчи көз карандысы болот. Жакшы тергөө, сапаттуу тергөө бул көз карандысыз болуш керек. Бул эң биринчи критерий да, көз карандысыз. Эгерде көз карандуу тергөө боло турган болсо, негизи андай тергөөнүн эч кимге кереги жок да. Ал тергөө эмес. Тергөө деген баягы иликтеп, чындыкка жетүү деген сөз да, туурабы? Эгерде тергөө көз карандысыз болсо, аны кандай тергөө болушу мүмкүн? Ал бул атына заты жарашпай калат да. Ушул системаны деле жакшы иштеп келаткандар бар. Муну деле такыр четке кагып эле жок бул мурун туура эмес болгон деп деле айтууга кыйын. Бирок биз кеп мындай деп атпайбы? Жакшынын ичинен мыктыны табыш керек да. Эгерде ушул принцип менен иштей турган болсо, анда жакшынын ичинен мыкты вариант бул көз карандысыз тергөө комитети. Эмне үчүн көз карандуу деп атканым, мисалы үчүн МВДны алалы. Тергөөсү барбы? Бар. Ошол кылмышкерди таап келатканы ошол министерствонун ичиндеби? Оперативник кызматкерлер ошонун ичинде. Демек Карганын көзүн каргач койт. Ошол сыяктуу болуп калат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мен эми билбейм азыр чындап эле пока дискуссия эле болуп атабы же чындап эле ошондой намерение барбы. Эгерде келечекте түзүлүп кала турган болсо, мен ойлойм бул жакшы иш. Бул негизи расмий айтылган маалымат да. Анан сиз башкы прокурор жаңы болгон жылдары дагы ушул башкы прокуратурада тергөө комитети түзүлүшү керек деп айтканыңыз бар экен. Түзүлгөнбү? Кандай болгон? Анткени башкы реформанын бири деп айтылган экен да. Айтышым мүмкүн. Мен так эсимде жок, айтышым мүмкүн. Анткени азыр деле ошол ойдомун, эгерде бар боло турган болсо. Ал кезде негизи Генеральная прокуратура мындай орчундуу, улуттуу чоң иштер менен алек болчу. Ошол эле депутаттарды, министрлерди, спикерлерден баштап ошолорду жоопко тарта турган сотторду Генеральная прокуратура болчу. И бул жерде дагы бир момент бар. Негизи мындай да, бизде көп учурда личностька байланган да.
адамга байланган да. Көп органдардын жумушун жакшы же жаман иштейби деген ошол личностька байланган. Бир жагы туура жагы бар, анткени эгерде кайсы тармакты албайлы, прокуратурабы, здравоохранениябы, билим берүүбү же транспортпу каягын албай турган болсок, мисалы үчүн эгерде лидери жакшы болсо, анда ал жерде иш жакшы болот да негизи. Жетекчи жакшы болсо, ал жерде сөзсүз түрдө жакшы болот. Анткени жаман жетекчиде жакшы мекеме болбойт негизичи. Бирок биз кандай нерсеге умтулушубуз керек, кандай жетекчи болсо дагы системаны биз ушундай так туура түзүшүбүз керек. Кайсы жетекчи болсо дагы система иштеп кете бергендей болуш керек да. Тергөө комитети да, мен ойлойм, ошо системанын бир кирпичиги. Ким келбесе дагы кийин система мамлекет үчүн, жарандар үчүн иштеп кеткендей болуш керек. 2010-2011 жылдарга барсак, сиз 38-39 жашыңызда биринчи министр, андан кийин башкы прокурор болгонсуз. Башкы прокурор катары сиз өзүңүз козгой турган иштердин категориясы дагы болгон. Сиз азыр айта турган ошол учурда резонанстуу болгон, өлкөгө чоң пайдасын берген ишиңиздин жыйынтыгы деп кайсы кылмыш ишин айта аласыз? Же кимге карата козголгонду? Ал акырына чыктыбы? Же болбосо кайсы иштер орто жолдо калып калды? Акырына чыкканы бар, чыкпаганы бар. Анткени бул жерде мындай саясий маселе дагы бар. Мен козгоп жоопко тартып аттым, бирок тилекке каршы кийин мен баягы пресс-конференция берип айтканда президент коррупцияны ушул коррупция менен күрөшүүнү колдобой калды деп кетпедимби? Сот аркылуу чыгып кетип аткандар болду. Сот аркылуу акталып, сот аркылуу мөөнөтү бүттү деп чыгып кетип аткандар болду. Бирок жоопко тартылгандары да болду. Эми азыр көп жыл өттү. Аны смысл фамилияларын айтып, любой эле адам Google'да ачып эле карап алса болот. Мен ошол мезгилде кимдерди жоопко тартып аттым. Бирөөсүн дагы ошол мен иш козгоп, анан жоопко тартылгандарды туура эмес козголупту же туура эмес жоопко тартылыпту дегенде бирөөсүн да айта албайм. Ошол кезде жоопко тартылгандардын баары туура жоопко тартылган деп ойлойм. Анан сиздин ысымыңыз аталган жерде сөзсүз сизге байланыштуу айтыла турган иштер бар да. Анан баягы окумандарга, жарандарга так маалымат берүү үчүн сизден акыркы маалыматты сурайлы. Приговорлор чыккан. Жогорку сотко чейинки приговордун баары чыккан. Ооба, аткаруучуларды күнөөлүү деп тапты. Сот алар кесилди. Бирок ошол эле аткаруучулар ГКНБдан, бийликтен бизге ушундай заказ түшкөн деп фамилияларын айтайын деп аткан кезде судья Сыдыков деген, Марат Сыдыков деген судья караган. Мисалы үчүн аларга сөз бербей койгон, бүттү, ушул жерден вопрос снимаю деп салган жерлер бар да, видеодо жазылган. Биз ошентип эле алар фамилияларын айтып, ким аларга заказ бергендерин айткан жок. Бирок ошол эле материалдарда, ал материалдар бар турат да, аны эч ким көтөрүп кетпейт. Ал материалдар сотто бар. Ошол жерде бир таасирлүү мындай которгондо жогорку кызматтагы высокопоставленный деп турат да, высокопоставленный бир адамды өлтүрүп берсең, ошо кылмышкерге айтып атат да, бирөө биз сенин башка кылмыш ишиң боюнча жардам беребиз дегени бар да. Ал кылмыш иши булар тоногон Ошто бир заводдун директорун тоношкон да. Анан башкалардын баары жоопко тартылып, аларды бат эле табат да, анан бирөөнү таппай жүрөт. Ошол таппай жүргөн киши барып анан кийин энимди өлтүрүп атат да. Ошол таппай жүргөн киши башка бирөө менен мындай маек болгондо, ошол күбө айтып атат, мага айтты эле, башка ишим менен сага жардам беребиз, башка иш боюнча сага жардам беребиз, эгерде сен бирөөнү өлтүрүп берсең деп. Ушундай жагдайлар, ушундай күбөнүн показаниялары көп да. Анын баары баягы чекит койгула элек деген. Чекит. Силер эгерде чындык болгон жок деп аткан болсоңуз, туура чындыкка жеткен жокмун. Ошол заказчиктер, ким айткан, ошол заказчиктер табылган жок. Элементарно эки ошол өлтүргөн киши машинада кетип баратат.
показаниени берип атат, экөөнүн бирөө показания берип атат, бирөөсүн токтотту дейт, ал чыкты дейт. Анан бир балким бир эрежени бузушса керек, анан ГАИ кызматкери токтотсо, ал чыгып анан ГАИ кызматкерине экинчиси айтып атат да, показания берип атат, материалдарда бар ал, айтып атат, мына көргөзтү дейт. Бул деген Салянова деп, Салянова сүйлөп аткан бир видео экен дейт. Бул Салянова, мен Саляновага жок, өзү сүйлөп аткан видео экен да, мен Саляновага каршы показанияларды берип атам, мына бул менмин деп. Анан ушу Саляновага каршы баягы показания берип аткан бул менмин деп айтты дейт ГАИге. ГАИ унчукпастан кое берип койду дейт. Ал заман билесиңер кандай заман болчу? Салянованы эмне кылса куруп жегиле, Салянованы эмне кылсаң ошого деген заман болчу да. Бийлик дагы баягы каршы чыгып, соттор болуп, куугунтук татаалдуу түрдө жүргөн да менин үстүмөн. Анан ошол кезде бийлик мындай карт бланш бергенде, кимдир эмне кылсаңар ошого деген кезде, анан кийин энимди өлтүрүп атышат да. Анан Аталган эле негизи эртеби кечпи буга деле бул жакта да чындык табылат, сөз табылат. Тиги 2 балалуусу азыр түрмөдө отурат. сурайын дегеним ошол болчу да, баягы толук чекит коюлай элек деген суроолор бар дагы, ачык суроолор бар. Анан Аталаш агаңыз тууралуу дагы көп сөз айтылат. Бирок күнөөкөр адам табылды деп расмий маалымат айтылды Ички иштер министрлиги тарабынан. Ал эми учурда кандай болду? Агаңыздын үстүндө иш Агам үстүндө эч кандай иш жок. Негизи агамды бул атамдын бир тууганы да. Анан агамды сен бирөөнү өлтүрдүң деген айып эч качан коюлган эмес. Бирок булар мындай кылган да, ысымы ата бул мындай пиар болгон да, кара пиар мындай болгон да, иш козгойт мындай деп, тергөөгө тоскоолдук жаратты депчи. Видеону өчүрдү дейт. Ошо бир сауна жөнүндө кеп болуп атат, ошо саунада видеоду өчүрдү деп ушундай иш козгоп коет. Булардын ою, пиары мындай болчу да, эгерде саунадагы камераны өчүрдү деп койсок элге, эл өзү эле ойлоп алат, эмнеге өчүрөт анда ошо саунадагы видеону, эмнеге өчүрөт, эме өлтүрдү да деп эл өзү эле ошондой жыйынтыкка келет деген пиар болчу. Бул аябай кара, аябай мындай жаамсыз ушундай пиар болчу да. Ошо өчүрүлгөн видео боюнча ал хозяин айтып атат, мага Салянов эч бир видеону өчүр деген эмесмин, бул менин күнүмдүк практикам, өзүм өчүрүп турам деп атат да. Мен өзүм өчүргөм деп атат. То есть ал деле бар. Бирок ага карабай мөөнөттөр өтсө дагы, бул деген менее тяжкие преступления да, бул боюнча камаганга дагы болбойт. Убактысы өткөндөн кийин иш козголуп атат да. То есть 3 жыл бар иш козгогонго, 3 жылдын ичинде иш козгосо болот эле. Бирок 3 жыл өткөндөн кийин ушу менее тяжкие менен ушундай тергөөгө тоскоолдук кылган деп иш козгоп атышат да. Бул дагы бир саясат болгонунун дагы бир белгиси да. Анан чындап эле мага абдан чоң атака, басым кысым болду. Агама анткени эң баягы азапты тарткан ошол киши болду, семьясы мененчи. Анткени семьясы, мисалы үчүн биякта жашаган ошол жеңем, азыр Америкада жашайт да, ошол жеңем андан бери 8 жыл өттү. 8 жылдан бери баласын көрө элек. Бул жерде жашаган баласы Америкадагы виза албай калды окшойт. Бир аяка барам дегенде, эми азыр баягы визовый система катуу болгон үчүн аяка бара алган жок. Жеңем бияка келе албайт да. Анткени жеңем документтери бүткөнгө чейин чыга албайт экен. Агам болсо кирип чыгып жүрөт, ал киши балдарын көрө эле жүр. Бирок ошол эненин состояниясын, акыбалын элестетип көрсөңүз, 8 жыл баласын көрбөйт деген. Эми бул заманда андай болбойт го негизичи. Бирок ошол иштин айынан баласын көрө албай жүрөт. Бүтүндөй бир үй бүлөнүн адамдардын бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырына сокку кылышты. Анан аягында эми Кудайым барды. Аягында мен башында эле билгем, баары ачылат, баары жайында болот деп, бирок көп убакыт талап кылынды ага. Анан аягында чыныгы өлтүргөн
киши табылып анан агамды баягы ак деп айтканга ушу күн келди да. Эки эпизод менен иш козгошкон. Бирөөсү ошо Минюстун специалисттери келип, жок бул жерде эч кандай кылмыш иши жок, буга чейин деле ушинтип жасап жүргөнбүз, мындан кийин деле ушундай документтер менен ушундай лицензияларды жандандырабыз десе деле болбой, эч ким Салянованын жанагы жандандырып койгон лицензиясы бул туура, мыйзамдуу деп айтканына карабай эле соттоп коюшкан, билесизби. Анан 8 жыл керек болду актоо чечим чыгыш үчүн. Экинчи эпизоду болсо бул баягы Жээнбеков менен Атамбаевдин экөөнүн тирешүүсүнөн гана пайда болгон. Анткени Жээнбеков ойлогон Салянованы отургузуп койсом, ошол эле күнү Салянова Атамбаевге каршы көрсөтмө берет депчи. Бул Батукаевга тиешелүү иш. Аны болсо мөөнөтү өтүп кетти деп кыскартышты. Бирок буга дагы убакыт келет деп ойлойм. Бул боюнча да толук актоо сөзсүз болот. Дайым буюрса. Азыр мен сизге кыз бала катары, айым катары сурагым келип турат да. Негизи адам баласы үчүн кесип тандоодо, анан жар тандоодо жаңы баш керек деп айтылат го. Сиз кесип тандоодо эч бир жаңылган жоксуз. Анткени өзүңүздүн бала кездеги баардык баягы элге кызмат кылам деген оюңуз, максатыңыз аткарылды, күчтүү, мыкты адиссиз. Ал эми жар тандоодо адашып калдым деп ойлойсузбу? Кандай дейсиз? Анткени буга чейин өзүңүз баягы өзүңүздүн маалыматыңыздан уктук окурман катары, жаран катары же болбосо 20 жашыңызда өзүңүз тандап, өзүңүз каалап баш кошкондон кийин демек сезим болгон. 30 жылдан кийин бул сезим өчүп калат бекен? Жаңылыштык деп ойлобойм. Негизи адамда каталар болот да, ката менен агарат көгөрөт дегендей, адам ката менен такшалат дегендей. Анан бирок мен мындай сар эсеп кылсамчы, каталар боюнча ойлойм да, ар бир ката адамды күчтөнтөт. Анан эгерде өзүмдүн каталарым жөнүндө айта турган болсом, алар менин турмушумдун бир бөлүгү болуп калыптыр да. Анан аларды жээрип мындай бул ката деп мынтип чийип ар түртүп кое албайм да, каталарды дагычы. Анткени ар бир катанын артында баягы акыл эсим жогорулаган, ан сезимим жогорулаган, компетенциям күчтүүрөөк болгон дегендей, бул мындай катадан эгерде туура саба калсаң, ката деп айтканга кийин оозуң да барбай калат экен. Баягы сиз сурап аткан маселе боюнча бул бөлөк маселе. Мен жана каталар деп айтып атканым бул бөлөк. Жолдошум тууралуу эки жолго түшкөнгө туура ошондой болуп калды. Муну мен ката деп эсептебейм. Эгерде жана башындагы айткан сөзүм булар каталар, бирок булар мени күчтөнтү, булар керек болчу, булар жакшы болчу деп айта турган болсо, мен муну ката деп да айта албайм да. Бул турмушумдун бөлүгүн ката деп да айта албайм. Анткени азыр мен бир нерсе деп айтышым мүмкүн, бирок мен канчадамын туурабы? Кандай азыр мени баягы 20 жаштагы кесим менен салыштырып болбойт да, туурабы? Бирок ошол мезгилге демек туура болгон, ушундай болуш керек болчу. Мен жаманды көргөн жокмун бул брактан. Кудайыма шүгүр, 3 балам бар. Көп жакшылыктарды көрдүк, чогуу. Жаманды да көрдүк, жакшыны да көрдүк дегендей. Аны бир эч мындай ошол никеден жаманды көрдүм деп эч айта албайм. Мен жалаң жакшылыктарды көрдүм. Бирок эми турмуш ушундай экен. Кээ бир адам 1 жылдан кийин түшүнөт экен, бөлөк экендеринчи. Кээ бир адамга ушинтип 30 жылдан ашык убакыт керек экен, мен сыяктуу. Анан бул сезимим качан күчтөнгөндө, биз эки бөлөк адам экенибиз күчтөнгөндө, анан ушул чечимге барганга мажбур болдум. Бүгүн мен ойлойм, мен туура чечим кабыл болгом деп. Өкүнбөйм ал чечимге. 3 баланын апасы экениңизди айттыңыз, 1 уул, 2 кыз.
Балдарыңыз кайсы жактан билим алды? Орто мектепти, жогорку окуу жайды эмне менен алектенишет? Улуу балам 5-мектепти бүткөн, артыкчылык менен бүттү, жалаң 5 окуп, андан кийин славянскийди бүтүрдү. Азыр болсо кичинекей бизнеси бар, өзүнүн жумушу менен, өзүнүн үй бүлөсү менен алек. Улуу кызым болсо Рим Сапиенза деген университетти ийгиликтүү бүттү быйыл, Кудайым буюрса. Мына ана диплому келет деп күтүп атабыз. Ал кайсы багытта? Гуманитарные науки негизи көп тармакты камтыган мындай кесипти тандады да, специализацияны. Ал жерде биоэтика деген бар, ал жерде укук деген бар, ал жерде даже конституционное право дегенден бери бар да, то есть укуктун да бир тармактары жөнүндө бар. Ал жерде жалпы адам укугу деген бар, ал жерде тарых бар, ал жерде философия бар, көп тармактуу ушундай специализацияны тандады. Кичүү кызым болсо азыр мектепте окуйт. Блиц деген оюн бар, бат ойногон. Шахматты бат ойнош керек да, ченелүү убакта ойнош керек. Ошол блицтен дүйнөнүн вице чемпиону болду. Центральный Азиянын 3-чү орунду алганбыз. Центральный Азия боюнча чемпионаттын. Өлкөнүн болсо бир нече жолу чемпиону, сүйүнчү деп койсом болот. Бүгүнү 4-чү жолу Кыргызстан чемпиону болуп атат. Азыр 10 жашта. Азыр 10 жашта. Ооба. Канча неберенин чоң апасы болдуңуз? Иним өлгөндөн кийин 2 улуу менин балам болуп калды. Анан улуусу, экөөнүн улуусу үйлөнгөн, баласы бар, ал кыз. Хан кызы менин неберем. Жана айтып кеткен улуу балам, уулум, уулумдун 2 кызы бар. Бирөөсү менен мен кээде бир видеолорду тартып, кээде сүрөткө тартып, ушинтип калам. Ал 8 жашта. София. Анан аз эле болду, төрөлгөнүнө 5 ай болду. Кийинки неберем Айвин деген неберем бар. Ошондой 3 неберем бар. Кандай кайненесиз? Негизи мен келинимден сураш керек, кандай кайнене экенин. Өзүмдү айткан кичине билбейм эми, бирок мен кандай мамиле кылам? Мен биринчиден мен өзүм кайненем аябай мыкты киши болчу. Мен көп эле кайненелерди көрдүм, бирок андай кайнене көргөн эмесмин. Ал киши эрте каза болду. Бирок экөөбүз мындай жашап калдык да, мамилебиз болуп калганга убакыт болду. И мен өзүм келиндүү болуп атканда дагы мен кандай каалайт элем, менин кызымда дагы кийин жакшы адам кайнене болсо депчи. Жакшы адамга туш болсо, жакшы үй бүлөгө туш болсо деп тилейм. 2 кызыма тең. Анан эгерде мен тилеп аткандан кийин ал сөзсүз түрдө өзүм ошондой болушум керек да, өзүм ошого татыктуу болушум керек. Демек мен келиниме болушунча кызымдай мамиле кылышым керек деп эсептейм. Эми бул мен үчүн аксиома. Келиним менен мамилебиз абдан жакшы, өзүм кызымдай эле көрөм. Мен да ойлойм, анын мамилеси дагы мага ошол мен каалагандай, мен тилегендей, Кудайым буюрса. Кайсы кесиптин ээси? Өзү экономист, бирок иштегендей мындай азыр мисалы үчүн бала менен да, башында болсо өзүнүн кесиби менен иштеп атты. Сизге дагы бир ирет ырас жок айтам. Абдан мен үчүн абдан жакшы маек болду. Мен ойлойм, окурмандарга да абдан кызыктуу болот, жарандарыбызга. Сизге болсо ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, сизге дагы ийгилик каалайм.